азыркы жасалган операция бул дагы бир актуальный проблемалардын бири болуп эсептелет. Жанагы дайыс жерден сууга башы менен секиришип, моюн омурткаларын сындырып, жылына канча деген ондогон адамдар кайтыш болуп кетип атат, канча деген адамдар инвалид болуп калып атат. Ушул проблема боюнча мен айткым келип атат. 22 жаштагы бала биздин Ысык көлдө катамарандан дайыс жерден башы менен секирип, 5-6 омурткасын чыгарып алып, 7-чи омуртканы сындырып, катуу сынып, жүлөндөй кылып чыгып калган да. Биз азыр операция жасадык, омурткалардын баарын ордуна койдук, сөйөктөрдүн ордуна коюп, атайын титановый пластина менен карматып, 4 шуруп жана винт менен бурамалар менен бекиттик. Кейж жанагындай импланттар да коюлду. Бирок мен муну менен айтайын дегеним, эч качан дайыс жерге 3 метрден дайыс жерге эч качан башыңар менен секирбегиле. Бул өтө кооптуу, себеп дегенде жылына 70-80ге жакын бала моюн сындырып, ушу биздин эле Ысык көлдө, башка дагы көлмөлөрдө моюндарын сындырып, омурткаларын сындырып, канчасы бул дүйнөдөн өтүп кетип атат, канчасы инвалид болуп калып атат. Эч качан дайыс жерден башыңар менен секирбегиле.